Арзыкан Жумакеева 2 күндөн бери машыгууда. Ага Талас шаарында жаңы ачылган эс алуу багы себеп болду. Атайын кечке маал келип көнүгүүлөрдү жасай баштады. Айтымында мурда бул жер жөн эле ээн жатчы. Эми минтип жергиликтүүлөрдүн эс ала турган жайына айланды. Жакты 2 күн болду. Бер болсо ошо таштанды төгүлө эле каралбаган жер болчу. Анан кийин ушу демирчилердин немеси менен жакшы кылып коюптур. Келип 2 күндөн бери келип ден соолугум чындап атам. Көрүп сүйүнүп атырбыз биз да. Балдарды алып келебиз. Алып келип эс алдырабыз. Рахмат. Келип эс алгыла. Карылар, апалар, бизге окшогон телетең туштар кагылайындар. Келип эс алгыла. Ден соолуңар чындагыла. Чакан Сейилбак Талас шаарындагы эски Калинин жана Пушкин көчөлөрүнүн кесилишинде ачылды. Мындай шарт жакын жашаган тургундарды өзгөчө кубантууда. Анткени бул аймакта балдар ойноп, ата-энелер эс ала турган мындай жашыл жай жок эле. Мен неберелерим демеле ушундай эле пустота жерден кеткилер келчү эмес да. Азыр мындай болуп калгандан кийин такыр кеткилер келет. Үйдө уктап, таң атса эле уже паркка келебиз деп ыйлашат да. Аябай сон. Кааласаң мен ушу чоңдук болсом мен деле ойноп кетмекмин да. Анан балдардыкы бардыгы сон, балдарым монтип ойношуп атат. Балдардын сүйүнгөнү бул эн атанын сүйүнгөнү. Балдары бактылуу болсо, эн ата тоже бактылуу болот. Кумаш Русалиев байкеме рахмат айтам, потому что ал менин мурда соседим болгон. Золотой киши экен, молодец. Элдин соогуна калды. Анан ушинтип таласыбыз өркүндөй берсин, өсө берсин, мындан да жакшы боло берсин. Эс алуу багы мэриянын аракети жана демирчилердин каржылык колдоосу менен курулду. Ага Кумаш Рысалиевдин ысымы берилди. Сейилбакта эс алууга болгон шарттар мындан дагы жакшырат. Бул боюнча демирчүнүн өкүлү билдирди. Демирчилик тууралуу айта турган болсок, Кумаш Рысалиевдин уулдары кылды. Талай мырза, Эркин мырза, Атай мырзага терең ыраазычылык бүт толугу менен өзүнүн мойнуна алды. Албетте мэрия тараптан дагы чоң жардам болду. Зенихостун балдары күнү түнү ушул жерде жүрүп, ачылышка бир чоң салымын кошту десем жаңылбайм. Ал эми Кумаш Рысалиевич боюнча айта турган болсок, ал киши Талас областынын ардактуу аты уулу. 11 жыл бою биздин обл администрацияда зам губернатор болуп 11 жыл иштеген. Азыр ардактуу эс алууда. Бул жерде мурда тигилген чоң дарактар бар. Учурда демирчилер ичин мөмө берүүчү бактарга толтурууга аракет кылышууда. Биринчи кадам катары 370 түп көчөт олтургузушкан. Акцентти ошо демирчилер бизге айтты. Сөзсүз түрдө жемиштерди да кошкула, балдар жеп ойногонго жакшы болсун деп. 370 түп тиктик, анын ичинде ясень бар, каштан бар, липа бар, алча бар, алма бар, туялар бар. Келечекте дагы демирчилер айтып атат, жүзүн бак кылсакпы деген да ойлор бар. Анан демирчилер дагы айтып атат, заманбап кылгыла деп, жапон стилиндеги таштар менен бир композиция кылсаңар деп атат да. Биз заказ бердик, Бишкектен буюрса 15 тонна таш келет атат. Ал жагы дагы мындай Таласта жок нерсени кылганга аракет кылабыз. Муну кошуп эсептегенде жыл башынан бери Талас шаарында 2 чакан эс алуу бак ачылды. Ошондо облустун Борбор шаарында азыр 3 сейилбак иштеп жатат. Мындан тышкары аэропортко жакын жерге да 6 гектар аянтты ээлеген чоң парк курулууда. Шаар бийлиги жашыл эс алуу бактарын көбөйтүүгө басым кылууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.